Саламатсыздарбы, урматтуу 6-класстар. Кутмандуу күнүңөр менен. Силерге жагымдуу маанай каалап, ушул жаз күлүндөй ачылып жүргүлө демекчимин. Жашоодо баардык нерселер силер каалагандай болсун. Анда эмесе сабагыбызга көңүл бурабыз. Сабактын темасы балдар этиштин ыңгайлары. Сабактын максаты силер балдар этиш боюнча билимиңерди бекемдей аласыңар. Этиштин ыңгайлары боюнча жалпы түшүнүк ала аласыңар. Алар боюнча практикалык иштерди жүргүзө аласыңар. Жазуу көндүмдөрүңөрдү жана кеп ишмердүүлүгүңөрдү жөнгө сала аласыңар. Жаратылышка болгон сүйүүңөрдү арттыра аласыңар балдар. Биз эми өткөн темаларга кайталоо жүргүзүп алайлычы, балдар. Кана өтүлгөндөрдү эске салсак, эмне кылып жатат? Ойноп жатат. Эмне кылып жатат? Окуп жатат. Эмне кылып жатат? Ырдап жатат. Демек, заттын кыймыл-аракетин билдирип, эмне кылат, эмне кылып жатат деген суроого жооп берген сөздөр этиш деп аталат экен. Этиштин ыңгайлары балдар баяндагыч, буйрук, каалоо, тилек, максат, ниет, шарттуу ыңгай балдар, билесиңер. Эми ушу жаңы теманы түшүндүрүү үчүн мисалдарды келтире кетсем. Күчүңө карап жыгач чап, өзүңө карап жолдош тап. Азган тозгон дебейин, ал келсе жардам берейин. Ал шаарга бармак. Ашым калса калсын, ишим калбасын. Абдулда келди, Жамал келелек. Бул сүйлөмдөрдөгү чап, тап, дебейин, берейин, бармак, калса деген сөздөр этиштин ыңгайларын билдирет. Эми эреже чыгарабыз балдар. Кыймыл-аракеттин чындыкка карата болгон мамилесинен, буйругунун, каалоо тилегинин, максат ниетинин, шартынын сүйлөп жаткан адамдын өзү тарабынан белгилениши балдар этиштин ыңгайлары деп аталат экен, балдар. Баяндагыч ыңгай. Эске салабыз, өтүлгөн тема. Мисалдар менен бышыктайбыз. Жыйнап жатам, жыйнайм, жыйнагам. Иштеп жатам, иштейм, иштегем. Бул тема өтүлгөн тема, балдар. Буйрук ыңгайдагы өтүлгөн тема эске салабыз. Гынын сын, гыла кар, лан ла ык мисалдар менен бышыктайбыз. Аткар, окугунуң, сана, жазгыла, ойлон, көнүк. Шарттуу ыңгай балдар. Кыймыл-аракеттин аткарылышы же аткарылбай калышы үчүн коюлган шартты билдирген этиштер шарттуу ыңгай деп аталат экен, балдар. Шарттуу ыңгай сан мүчөсү аркылуу уюшулат. Шарттуу ыңгай 5ке бөлүнөт. Шарттык маанини билдирген, мезгилдеши маанини билдирген, өтүнүү, сурануу маанини билдирет, карама-каршылык маанини, себеп маанини билдирип турат. Шарттык маанини билдирген сан мүчөсү аркылуу уюшулган сөзгө сүйлөмгө мисал келтирсек, жан жааса биз барбай калабыз. Жан жааса деген шарттык маанини билдирип калды. Танабай келсе, ал үйдө жок экен. Бул мезгилдик маанини билдирди. Мезгилин билдирип атат. Качан? Танабай келген учурда. Эми сурануу, өтүнүү маанини билдиргенге мисал. Жакшы окусаңар, тартиптүү болсоңор. Суранып атат. Жакшы окусаңар, тартиптүү болсоңор деп суранып атат, балдар. Карама-каршылык маани. Бөрү карыса дагы бир койлук алы бар. Себеп маани. Согуш бүтсө, жумуш жеңилдеп калар эле. Булар ар биринде сан мүчөсү бар. Бирок мазмуну тарабынан бири себебин билдирсе, бири карама-каршылыгын билдирип, бири өтүнүү, сурануу маанисин билдирип, бири мезгилин билдирип, бири шартын билдирип атат, балдар. Каалоо тилек ыңгай, балдар. Каалоо тилек ыңгай кыймыл-аракеттин иштелиши, аткарылышы үчүн болгон тилекти, каалоону билдирген этиш сөздөр каалоо тилек ыңгай деп аталат, балдар. Каалоо тилек ыңгайды уюштуруучу мүчөлөр: айын, алык, айлык, гай плюс эле, са плюс жак мүчөлөр плюс экен, г плюс жак таандык мүчө, кел, жок деген сөздөр уюштулат экен. Мисалы: барайын, көрөлүк, бассам экен, баргай эле, жөнөйлүк, баргым келди, кетким жок. Жана эгерде шарттуу ыңгайдын сан мүчөсүнөн кийин биринчи жактын жак мүчөсүнүн толук эмес түрү уланса, андан кийин экен, бол деген жардамчы этиштер кошо айтылса, каалоо тилек ыңгайды уюштуруп калат экен, балдар. Мисалы: билсем экен, көрсөм экен, уксам болду.
Максат ниет ыңгай балдар. Максат ниет ыңгайдын эрежеси кыймыл аракеттин аткарылышы же аткарылбай калышы үчүн сүйлөп жаткан адамдын максатын, ниетин билдирген этиш сөздөр максат ниет ыңгай деп аталат. Максат ниет ыңгайды уюштуруучу мүчөлөр мак, макчы мүчөлөрү жана биринчи, экинчи жак, үчүнчү жак менен дагы жекелик көптүк сан болуп өзгөрө берет балдар. Мисалы, ойномок, ойномокчу, келмек, келмекчи. Ал эми ошо мак, макчы мүчөлөрү үч жакта жекелик көптүк түрдө дагы өзгөрө берет балдар. Ал биздин таблицалардан көрсөңөр болот китептен. Эми этиш сөздөрдү зата тогуштордон тапкыла. Сол жакта зата тогуштор турат, оң жакта этиш сөздөр турат. Кулак, мурун, көз. Эми ушул зата тогуштордун аткарган функциялары. Кулак менен уктум, ук, укса, уксам, экен, укмакчы. Мурун менен кандай этиш сөздөрдү аткара алабыз дагы, көз менен кандай этиш сөздөрдү аткара алабыз. Бул жагын улап жазабыз балдар. 418 көнүгүү балдар. Бул көнүгүүнү окуп чыгасыңар дагы этиш сөздөрдү гана көчүрүп жазасыңар. Мисалы үчүн жүргөн, орношкон. Анан жазып туруп, уңгу мүчөгө ажыратып коесуңар. Эми сүрөткө карата сүйлөмдөрдү толуктап жазабыз балдар. Мен сүрөттү карагыла сүйөм. Асанды сүрөттү карагыла ошол жерге сөз жазасыңар. Чакты, андан кийин Айнура сүрөттөгү сөздү жазып окуду деп мага жөнөтөсүңөр балдар. Бышыктоо балдар. Этиштин канча ыңгайы бар экен, алар кайсылар экен? Мисалдарды келтиргилечи балдар. Азаматтар. Үйгө тапшырма балдар. 434 көнүгүүдө балдар эмне кылат экенбиз? Шарттуу ыңгайдын сан мүчөлөрү катышкан сөздөрүн гана көчүрүп жазасыңар. 438-де калуу тилек ыңгайды таап көчүрүп жазасыңар дагы, таблицадагы кылып иштейсиңер. 440-да максат ниет ыңгайдын гана мүчөлөрүн улап жазабыз балдар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабакта жолугушканга чейин сак саламатта болгула балдар.